Кутмангеш, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде Саресеп, студияда мен Мурат Жылыкеев, алеме бүгүнкү биздин темабыз мүмкүнчүлүгү чектелген, башкача айтканда, майыптарга ар тараптан колдоо боюнча айтып бермекчибиз. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын биз студиябызга кадырлуу конокторду чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Алыбаева Жаңыл Ишенбековна, Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары. Жаңыл Ишенбековна, студиябызга көз бериптир. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Ошондой эле Жумгалбек Сыдыков, майыптар коомунун юристи. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Студиябызга кош келиптирсиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирдебиз. Эгерде айтылып жаткан ушул майыптарга, башкача айтканда, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга өкмөт жана ошондой эле бейөкмөт уюмдарынан кандай жардамдар көрсөтүлүш керек боюнча суроолоруңуздар, ойлоруңуздар болсо, анда 67 01 91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу коноктор, сиздерге биринчи эле суроом. Сизге кайрылам го дейм, Жаңыл Ишенбековна, сиздердин Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринде ушу майыптарга багытталган, аларды колдоо, коргоо үчүн кандай мыйзамдар, иш-аракеттер каралган? Рахмат сурооңузга. Биринчи ирет статистикага токтоло кетейин. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында 193 миң ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар жашайт. Анын ичинен 32 миң бул 18 жашка чыга элек балдар, ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелүү адам балдар. Анан биз жактан ошол министрлик тарабынан булар ай сайын жөлөк пул алышат. Анан кийин мындан тышкары соцсугурта. Бардыгы ушу сиз айткан 193 миң. Жок, 172 миң бул бизден жана жөлөк пул алышат ай сайын. Канча суммада? Суммасы 1000ден 4000 сомго чейин. Ал майыптыгы барын тобуна жараша да. Бизде биринчи топ, анан экинчи, үчүнчү топ деп бул чоңдор бөлүнөт. Ал эми балдар болсо, алардыкы баарыныкы бирдей 4000 сом ай сайын. 18 жашка чейинки балдар, алар топторго бөлүнбөйт. 18 жашка чейинки бардыгы тобуна бөлүнбөй эле. Ооба, 4000ден алышат. Бизде чоңдор ушул топко бөлүнүп, анан ошого жараша 1000ден баштап 4000 сомго чейин ай сайын жөлөк пул алышат. Ал эми 121 миң болсо, киши бул социалдык фонд тарабынан пенсия алышат. Майыптыгы бар пенсия алышат, алар 121 миң. Ошондо жалпы бизде 193 миң бүгүнкү күндө. Анан эң негизги мыйзам бул ошол ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандардын укуктарын жана кепилдиктери жөнүндө эң негизги мыйзам 2008-жылы кабыл алынган. Ошонун негизинде мыйзамдын аткарылышы боюнча бизде ошол санатордук курорттук жолдомо берилет. Ал 5 жылда бир жолу берилет. Анан майыптыгы бар арава берилет. Ал 5 жылда бир жолу берилет. Автоунаа эмес, коляска, инвалидное кресло коляска деп арава. Анан балдарга да берилет, и чоңдорго да берилет. Ошондон тышкары мындай бизде социалдык мекемелер бар. Бизде дом интернат деп коебуз, орусча айтканда социалдык мекемелер. Ал жерде чоңдор да жашайт, балдар да жашайт. Бул психоневрологиялык оорулар менен ошого жабдылган балдар көбүнчө. Анан карыяларга да каралган 17 стационардык мекеме бар. Ошол 6 бул улгайган жарандарга, анан калгандары ушул ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар жашашат. Анан баардык социалдык кызматтарды алышат. Бул жашоо тиричиликке өзүн камсыздай алганга, анан тамак аш каралган, ошол жаткан жери баардыгы мамлекет тарабынан. Анан социалдык кызматтарды алышат. Ошондой эле бүгүнкү күндө өзүңүз билгендей биз ошол 2019-жылы конвенцияны, майыптардын укуктары жөнүндө конвенция кабыл алынган, Бириккен Улуттар уюмунун ратификацияланды. Ошол ратификациядан кийин мына азыркы күндө биз биринчи кезектеги 3 жылда кандай иштерди аткарабыз, ошол планын иш-чаралары түзүлгөн. Азыр өкмөттүн кароосунда. Анан быйыл болсо биз биринчи жолу ошол отчет беребиз.
Бириккен Ошо Улуттар Бириккен Улуттар Уюмунун, конвенцияны жасалган иштер боюнча кандай иштерди аткардык, ошол боюнча биринчи жолу. Андан кийин болсо 4 жылда бир жолу берилет. Рахмат, бизде конвенцияны кийинирээк улантабыз, телегөрчү байланыштар экен, кабыл алып койсок. Саламатсызбы, урматтуу телегөрчү атабыз, оюңуз сурооңузду билдирсеңиз болот. Мен бүгүнкү тема боюнча чалып аттым эле да. Эми бир нерсени айтып кетейин дегем, бизде Жылмассив Алатоодо кошунабыз бар да, ошо 3 инвалидти багат кошунабыз. Жакында эле үйү өрттөнүп кетти, ошо азыр жардамга муктаж болуп атат да. Биз кошуналар жардам берип атабыз, анан министрликпи, сиздер конокко келбедиңиздерби? Сиздер тараптан бир кандай жардам берилет же бир даректүү жардам бере аласыздар? Именно ушу ситуацияны эске алып биз да жеткирип койсок жакшы болуп калат эле да. Рахмат, сиз дагы бир жолу тактап койсоңуз, кайсыл Алатоо конушу азырынча квартирада жашап атышат да. 3 бир үй бүлөдө 3 майып. Бир үй бүлөдө 3 майып. Биз номерин угуп жазып алабыз да, эгер жардам болот десе. Макул, рахмат, сиз да биздин пультта иштеп аткан редакторлорго өзүңүздөрдүн байланыш номерлериңиздерди тактап кетсеңиздер, азыр биз да тактап алалык. Министрлик тараптан же башка бейөкмөт уюмдар тарабынан албетте жардам берилиш керек да. Ооба, сөзсүз түрдө бул Ленинский районго карайт экен, Алатоо болсо. Жылмассивде 3 баласы болсо, анда 3 өтөн майыптар экен. Да, 3 өтөн алышы мүмкүн. Жөлөк болуп алышат го. Анан аны биз азыр тактап эмесин алгандан кийин фамилиясын тактап бере алабыз. Анын телефонду айтып коеюн, анда ошого кайрылсын. Биздин телефон, ишеним телефон 660107. Приемный болсо, кабылдама министрдин эмеси, приемный 663400. 663400. Мындан тышкары биз ошол 2019-жылы жана жеке ассистент деген кызматты киргизгенбиз. Жана бул болсо ата-энелерди, ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелүү балдар, 18 жашка чейинки балдары бар, ошолорду колдоо боюнча багып аткан ата-энелерге ошол жеке ассистент кызматын киргизип, ошол 2019-жылдан бери булар алышат 4900 сом. Ай сайын бул муну айлык деп коебуз да. Ата-энелердин себеби бул жанагы салык кызматынан биз жана патентин төлөйбүз. Ошондой эле жана страховой полистин да төлөйбүз, камсыздандыруу полисин. Келечекте ошол ата-энелер пенсия алсын деп. Себеби булар үйдө баласын багып, ошол жумушка иштебей, үйүндө отуруп, анан келечекте ошол пенсия менен камсыз болбой калат экен. Рахмат, дагы бизде телегөрчү байланышта бар экен, кабыл алып койсок. Саламатсызбы, урматтуу телегөрчү атабыз сизди. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Менин бир суроом бар эле. Менин кызым 36 жашта, инвалид детства, эпилепсиясы бар. Жылга отун деп көмүр берилчү, же болсо акчасын берилчү. 20-жылы үйүңөрдө машинаңар бар экен, анан өзүнчө жашашы керек деген толтура суроолорду койду дагы бербей коюшту. Ушундай болобу? Кайсыл жерден чалып атасыз? Свердловский район. Дарегиңизди айтып коесузбу? Свердлов району, Ички шаары. Свердловский район, Жылмассив Бакаята. Бакаята. Чоң рахмат. Түшүнүктүү, рахмат сурооңузга. Бакаятадан чалып атасыз. Бул эгерде эме майыптыгарды 36 жашта экен, бала чагынан. Анда бул эгерде жөлөк болот, стаж, мисалы стажы жок болсо, бул болсо биздин министрлик тарабынан жөлөк болот. Эгерде иштеген стажы бар болсо, анда пенсия алат да, соцфонд тарабынанчы. Анан азыр бул жанагы көмүр, отун берилет го. Материал кандай жардамдар? Бул деген жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан берилет. Бул болсо Свердлов району, Бишкек шаары, мэрия тарабынан берилет. Буларда анан ежеквартальный деп коет, квартал сайын стипендия да каралган, ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөргө. Анан көмүр, отун ошолор менен камсыз кылат бул мэрия и жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары. Материалдык жардам да берилет 1 жылда 1 жолу. Бир үй бүлөгө бул болсо атайын комиссия болот, ошол органда мэриядачы ошол комиссия чечет да. Ал үчүн мыйзамдуу деп атат да, ушул канчалык деңгээлде мыйзамдуу, мыйзамсыз берип атканы депчи. Мыйзамдуу аны болсо эми фамилиясын
айтпай кетти да. Бул фамилиясын айтса, аны биз азыр телефонду берип коелу, анда эме телефон, ишеним телефон 660107ге чалса, телефон чытаса, биз анда эме фамилиясы менен даректүү эме карап чыгып, анан айтып берели да. Маалыматын бере аласыздар. Маалыматын берели. Рахмат. Азыр мүмкүн болсо биз ошо Жумалбек агайга да сурап көрсөк, мына сиздер Кыргызстандагы майыптар коомунун юрист болуп эсептейсиңиздер. Ушул коом эмне менен алектенет? Токтоло өтсөңүз. Мен кысача эле токтолуп кетейин. Биринчиден түз эфир менен пользоваться этип, биринчиден Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине, маданият министрлигине, силерге СТВ медиа борборго чоң ыраазычылык. Рахмат. Ушундай биринчи жолу маек болуп, мындай биринчи түз эфирде көрсөтүп атасыңар. Эмнеден үчүн? Азыр билесиңер, информатика, интернет деген заманы, илгеркидей газета, журналдар айыл жерлерде чыкпай калды, элге таратылбай калды, маалымат аз. Майыптар жөнүндө кандай закондор чыгып атат, майыптардын кандай маселеси, мамлекет, коомдордо обсуждация этип аткандарын ошону маалымат аз болгон үчүн көп маалымат жетпей калат. Анан ошон үчүн силерге чоң терең ыраазычылык. Сиздер биз коом жөнүндө айтып коом жөнүндө 87-жылы илгерки СССР деп койчу мамлекет. Ошондо уюшулган. 91-жылы распад болгондо мамлекет СССР деген тарап кеткенде өзүбүз калганбыз. Азыр биздин коомубузда 22 майып катталган. Анын арасында 3000ден ашык жаш балдар. Эми бизден кандай жардам? Жардам көбүнчө биз теске айтканда, мындай камсызданганда биз эмгек жана кечиресиз. Жардам сөзсүз түрдө улантабыз, мүмкүн болсо телекөрүүчүнүн суроосун кабыл алып койсуң. Саламатсызбы, урматтуу көрүүчү, атабыз сизди. Менде суроо бар да, менин бир кошунам бар. Өсү апа ушу 70ке келип калды да, үй бүлөсү 1993-жылы өтүп кетти. Карар багары жок, пенсия алат. Ушуларга дагы мындай түшүнүк берип койсоңуздар. Рахмат айламай. Кайсы жерден чалып атасыз сиз? Я. Кайсы жерден чалып атасыз? Бишкектен. Кайсы районго карайт? Первомайский районго карайт. Рахмат. Мен ошол апанын адресин айтып коеюн. Абдан жакшы болот. Улица Тоголокмолдо 96, квартира 5, Жеентаева Сагынбүбү Шаршеновна. Тоголокмолдо 96 квартира кайсы дедиңиз? Квартира 5. 5? Первомайскийге карайт, Жеентаева Сагынбүбү Шаршеновна. Чоң рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Мынакей, ушинтип бизге урматтуу телеөрчүн азыр биз неже так дарегин жана ошондой эле аты жөнүн айтып өттү. Мындан кийин дагы сиздер ушундай маанилүү суроо бергиңиз келсе, даректерди, аты жөндөрүн кош айта кетсеңиздер, биздин конокторго да жеңил болот, кийинки жооп берип, жана ошондой эле сиздерге кийинкисине дагы ошол жардамга муктаж адамдарга жооп берип коюңуз. Жалгыз бой жашаган улгайган жарандарга 70тен ашып калды атпайбы? Эгерде жалгыз бой жашаган болсо, бизде социалдык кызматкерлер бар. Ошол социалдык кызматкерлер барып үйүнөн барып тейлейт да. Социалдык кызматтарды көрсөтөт. Эгерде бул жалгыз бой болсо, анда бизде 1-Май районунда анда учетто турат. Социалдык кызматкерлер сөзсүз түрдө барат. Андан кийин ошондой эле пенсия алат да. Пенсия алат, социалдык фонд тарабынан пенсия алат. Ал эми дагы кандай жардам керек болсо, анда эми бизге кайрылса болот. Бирок үйүндө жанагы керектүү нерселерди, ошол жана кандай кызматтар керек, мисалы квартплатасын төлөш керекпи, же телефонго төлөш керекпи, жана дары алып келип бериш керекпи, ошолордун баардыгын бизде социалдык кызматкерлер кылып берет да. Демек көзөмөлгө алып койсоңуздар, көзөмөлгө жазып алдыңыз, сөзүңүздө көзөмөлгө алып байкап көрсөңүздөр, бекеринен чалган жокко деп телекөрүүчү, балки ошо социалдык кызматтар барбай жаткандыр, кээ бир иштерин аткарбай аткандыр да. Ооба, сөзсүз түрдө биз билебиз. Рахмат. Жумалбек мырза, айтып койсоңуздар, кандай иш-аракеттер жүргүзөсүздөр? Иш-аракет биздики өзүңөр билип атасыңар, былтыркы жылга чейин бул дүйнө жүзүндө Кыргызстанда маселе мындай COVID-19 боюнча карантиндер көп болуп, жеке эле майыптар эмес, бөлөк мындай мамлекеттин экономикасы, баардык жаран дүйнө жүзүндө түшүп кетти экономика, аны түшүнүп атабыз. Мурун эл аралык гранттар бар эле,
эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин аркасынан алчу элек өзүбүз майрам болобу, кандай бир даталар юбилейный болсо бизнесмендерге, депутаттарга кайрылып, чоң организациялар, мамлекеттик эмелерге, организацияларга кайрылып жардам берүүгө аракет кылып иш кылып жүрдүк. Рахмат. Азыр эми андан кийин улантабыз, дагы телекөрүүчү байланышта экен, кабыл алып коелук. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, угуп атабыз сизди. Сыналгыдан алыс болуп сурооңузду бере бериңиз, урматтуу телекөрүүчү. Саламатчылык. Biz memurlarımızda жаңағы жардам боюнча кайрылып да. Биздин бала 18-ге толду да. Бала 18-ге толду. Эмеси болсо жүрсөм деп эме чыгарып берген да, заключение медицинский эмеден. Анан кийин болсо азыркы баланын состояниясы болсо эмеде аябай эле бирөө ухаживать этиш керек, баланычы постоянно жанында бирөө болуш керек, ухаживать этиш керек. Эртеле кечке чейин. Анан кийин буга чейинкисин баягы балага да пенсия төлөнүп, энесине да пенсия төлөнүп келген да. Ама 18-ге чыккандан кийин төлөнбөй турбайбы? Ошол кандай негизи төлөнүш керекпи же төлөнбөй? Мен сураштырсам төлөнбөйт дейт, бирөө төлөнөт дейт, ошол менен. Эме кылып атабыз да. Мыйзамда кандай көрсөтүлгөн билгиңиз келет экен да. Рахмат. Карайбыз да негизи Мурасордодон чалып. Мурасордо. Рахмат. Чоң рахмат сурооңузга. Рахмат сурооңузга. Бул актуалдуу бүгүнкү күндө. Себеби мындай да, бизде жана жеке ассистент дебедимби? Ошол жеке ассистентти айтып атат болуш керек. Себеби жеке ассистент 18 жашка чейинки балдарга берилет. 18-ге чыгып толук ашкандан кийин уже бизде берилбейт жеке ассистент катары. Аны болсо биз азыркы күндө иштеп жатабыз. Эми бул болсо жана кошумча каражат керек, финансылык. Ал болсо эми бюджеттин тартыштыгына байланыштуу, биздин мына бюджетке ошо тартыштыгына байланыштуу ал бүгүнкү күндө аткарылбай жатат. Бирок биз өкмөттүн планына, иш планына киргизип атабыз. Ошол 18-тен жогорку жаштарга дагы ошол жеке ассистентти киргизүү боюнча. Бул эми мындай будущее деп мындай келечектеги иш планда. Ал эми жанакы ай сайын алуучу жөлөк пулу ал алына берет. 18 жашка чейин ал бала катары алат 4000 сом. Андан кийин уже 18 жаштан кийин жогору группаларга топко бөлүнүп, анан 1000ден 4000 жараша алат. Рахмат. Да, бизде телекөрүүчү байланышта бар экен. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, угуп атабыз сизди. Алло. Саламатсызбы, угуп атабыз. Саламатсыңарбы? Мен Кемин районунун Боролдой айылынан чалып аттым эле. Айта бериңиз, сыналгыдан алыс болуп сурооңузду бериңиз. 2010-жылы неберем төрөлүп, эки угулагы бүтүн төрөлдү эле. Анан азыр сүйлөбөйт, укпайт, ошо мындай алыстан келген жанагы иностранский немелерге, докторлорго ушуга немеге жазып койсоңуздар деп өтүнөт элем. Рахмат. Аны көрсөткөнгө каражат жетишпей атат. Нуруддинов Рыскелди. 2010-жылкы. Чоң рахмат. Тезирээк сакайып кеттиңиздер, оорубаңыздар, түшүнүктүү. Рахмат. Түшүнүктүү болду. Жардам сурап кайрылып атат Кемин районунун Боролдой айылынан. Бул болсо эми жанакы саламаттык сактоо министрлигине караштуу, бирок биздин районго арыз жазып кайрылып койсо, биз ошол саламаттык сактоо министрлигине сөзсүз түрдө жөнөтөбүз. Бул жанакы чет жактан келип, анан жана Турция менен соглашениялар, келишимдерди түзүп, жана операциялар жасап атышпайбы, ошондо бул атайын өзүнүн тизмеси бар саламаттык сактоодо. Биз мындай ходатайство сыяктуу кылып жазып, сураныш катары жазсак болот да. Ошон үчүн Кемин районунда бизде райондук эмебиз бар, башкармалык, ошол башкармалыктарга кайрылса болот да, сөзсүз түрдө. Рахмат, урматтуу телекөрүүчү, толугу менен мен ойлойм, сиз сурооңузга маалымат ала алдыңыз деп. Дагы бир жолу айтайын, сакайып кеттиңиздер, оорубаңыздар. Агай, сиз сурооңузду улай берсеңиз, жоогуңузду айтып аткансыз, биз ар кандай баягы ишкерлерге кайрылып ишин сунап келебиз деп. Жардам сурап эметебиз. Ошодон кичинекей фонд создавать этип, өзүнчө материальный болобу, акча жагын каражат болобу, аптекаларга, дарыгерлерге кайрылганда алар
дары менен ошондой бизге фондторго поддержка кылышат. Анан өзүбүздүн правление бар. Ошонун баарын санап, эң биринчи ким Өтө муктаждарга таратабыз. Колдон келгенче жардам ошол. Анан былтырдан бери өзүңөр түшүнүп атасыңар, пандемия биздин Кыргыз Республикасында эмес, баардык дүйнө жүзүндө ушундай болуп калды. Бирде гарант жок, обращение эме. Эл аралык уюмдар менен иштеш кыйын болуп атат. Кыйын болуп атат, аябай кыйын болуп атат. Чегара баары жабык. Туура. Ошон үчүн азыр кандай десем, аябай өзгөчө кыйын болуп атат майыптарга. Бирок мынау 10 январда жаңы выбор болуп президентти шайладык. 100% биздин майыптар, биздин коомубуздун майыптар колдоду Жапаровду. Эми ишенич бар, чоң. Что азыркы жаңы президенттин программасына майыптарга өзгөчө көңүл бурулат деп рахмат. Ушул жерден эле менде суроо жаралат. Урматтуу Жамалов мырза, айтсаңыз, мынакей сиз айтып атпайсызбы, көйгөйлөр көп болуп атат майыптарга. Албетте каражат жагы бул биринчи. Андан тышкары жалпы негизи эң орчундуу көйгөйлөрдүн бири кайсы деп эсептейсиз? Каражаттан бөлөк да. Каражаттан бөлөк биздин мамлекет. Балки материалдык кандай жардамдар керек? Албетте керек. Дары жетишпейби? Үйдө эсерис бизде телекөрүүчү байланышта бар экен. Даярданып туруңуз, андай угуп алып жооп берип коебуз. Рахмат. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы, угуп атабыз. Угуп атабыз сизди. Саламатсызбы. Мен күйөөм биринчи группадагы инвалид да. Анан экөөбүздөн мен иштей албайм, жакында эле төрөгөм, 2 айлык балам бар да. Ошо кандай жардам көргөзсөңүздөр болот дейт. Анын үстүндө дагы 6900 кредит эме алабыз, эмне пенсия алабыз. Экөөбүздүн 2 балабыз бар. Кредитке төлөгөндө эле тамак ашыбызга жетпей калат экен да. Ошого кандай жардам бере аласыздар? КГТден чалып жатканбыз да. КГТден аты жөнүңүздү айтып коесузбу, мүмкүн болсо? Орозбек кызы Айнур. Рахмат сизге, Орозбек кызы Айнур. Сакайып кеттиңиздер, оорубаңыздар. КГТ бул эме Чүй району. Чүй району. Чүй району. Жана жогоруда мен айтып кеттим го, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ошого кайрылыш керек, жанакы материалдык жардам берет 1 жылда 1 жолу да, акча каражатын алар жана комиссия чечет да. 10 миңби, 20 миңби, 5 миңби ошо. Анан кийин булар сөзсүз түрдө жөлөк пул алат да. 6 миң алабыз деди. Алабыз деди. Анан мындан тышкары биздин райондук социалдык башкармалыктарга кайрылып, жанакы жумушсуздук боюнча турса болот. Сөзсүз түрдө жумуш издеп кезекке туруш керек. Анан кийин эгерде жумуш табылса, анда ошол орундарды бизде сунуштайт. Өзүнө ылайыктуусун тандап, анан ошо орношот. Андан тышкары да алар окутууга да жөнөтүшөт, жана биз профессиясын жана переквалификация деп коебуз го, ошого дагы жөнөтүлөт биздин жана аптоолорго, училище, профтехобразованиянын училище, техникумдаргачы. Анан мындан тышкары эгерде коляска керек болсо баласына, ал коляска боюнча да берилет. Ал эми медициналык жактан жана бизде программа бар да. Мамлекеттик жардам, ошол программа аркылуу жардам алса болот. Рахмат, урматтуу Айнура, сиз маалымат алдыңыз деп ойлойм. Да бизде телекөрүүчү байланышта бар экен, угуп койсок. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Эми мен жана Первомайский деп мен айттым эле, кечиресиздер, мен кечирим сурайм, экинчи жолу чыгып атам. Жанагы апаны 70-те эмес, 67-де. Бирок 1993-жылы үй бүлөсү бүт трагедия болуп кайтыш болуп кетиптир да. Эже өзү партийный киши болгон экен сайыс убагында. Анан азыр эже тың эле, анан 6 миң эле пенсия алат да, эч жерде иштебейт. Ошого мындай жооп берип койсоңуз, мүмкүн сиздерди убара кылбай, өзү деле бир жерге кайрылса болот да. Аябай жакшы эже, дашы жардам берет ошондой пенсия. Өзү партийный киши. Рахмат. Рахмат, чоң рахмат. Оорубасын эжебиз. Ооба. Бул жерде анда биз адресин жазып калбадыкпы? Дарегин жаздык. Анан анда социалдык кызматкерди жөнөтөбүз биз. Эртең 1 май районунун социалдык кызматкерлери барат. Анан кандай жардам керек болсо ошону айтып, анан жеринен, ордунан чечиш керек да. Эң жакшы. Эң жакшы, урматтуу телекөрүүчү, мынакей азыр так маалымат алдыңыз деп ойлойм. Эртең Кудай бурса, мынакей биздин Жаңылышбековна айтып өттү. Социалдык кызматкерлер барып,
чыгарып, апанын ден соолугун сурам, андан тышкары жеринен кандай көйгөйлөр бар экенин билип туруп, колунан келишинче мамлекет тарабынан кандай жардамдар болсо, ошону көрсөткөнгө аракет кылышат. Рахмат, дагы бир жолу байланышка чыккансызга. Телегөрчү бар экен, кабыл алып койсок. Саламатсызбы, телегөрчү атабыз сизди. Алло. Саламатсызбы, атабыз. Алло. Саламатсыңарбы? Мен Токмок шаарынан чалып аттым. Эме менин кызым деген 2 баласы бар. 2 эркек баласы бар да, анан кийин деген бир бутунан операция болгон да, эми экинчи бутунан да операция болуш керек болуп атат. Анан ошол кыйналып, азыр бизде деген бир 3-4 миң доллардай кетет экен, анча доходубуз жок болуп атат. Анан жашаган жашоосу дагы аябай эле начарыраак да. Ошону кандай кылсак болот деп. Кызыңызга демек операция жасалыш керек экен да, урматтуу телегөрүүчү. Ооба. Жолдошу барбы? Жолдошу бар, бир жолу операция жасатканбыз, анан ошо экинчисин жасаганга ошо күчүбүз жетпей атат да, ошо эме гепатит менен да ооруйт, анан тромботит менен да ооруйт да. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Жооп бердиңиз эле ушул сыяктуу суроого, бирок дагы бир жолу. Бизге деле арыз жазып койсо болот. Биз деген баягы донорлорубузга, спонсорлорубузга кайрылуу түрүндө биз өзүбүздүн министрликтин атынан, анан эгерде ошондой болуп калса жардам беребиз деген бизде көп эл аралык уюмдар, ошондой эле биздин биякта республикада иштеген бейөкмөттөр да бар, ошолор деле жардам беребиз деп калса, ошондон болот. Мындай учурлар бизде көп негизичи. Анан биз ошентип кайрылып, мына посольстволорго да кайрылып, ошентип бир ушундай жаш кызды ошо Израилда операция кылдыртканбыз да, ошондой нерселер болот. Ушундай жардам бере алабыз да. Анан кийин саламаттык сактоо министрлигине да кайрылыш керек да, сөзсүз түрдө. Эки тарапта. Эки тарапта. Рахмат. Жообуңузга дагы телегөрчү байланыштар экен, кабыл алып коелук. Саламатсызбы, урматтуу телегөрчү, атабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Мен өзүм Нарын областындагы Жумгал айылынан келдим эле. Неберем ошо төрөлгөндөн баштап эле майып баспайт, отурбайт, өзү мындай колуна тамак да кармап жей албайт. Келинимдин 3 баласы бар. Анан ошого мындай отурганга же болбосо мындай кичине такандап басканга бир коляскалар болобу? Өзүбүздүн айылдан коляска берген. Ал деле бир 2 жыл болуп калды да, эскирип калды ал деле. Анан биз өзүбүз картаң кишилербиз, чыны менен жардам деле бере албайбыз. Ошону бир сурайын дедим. Рахмат, эже сурооңузга оорубаңыздар. Азыр министрликтен жооп алалы кандай? Жана мен жогоруда айттым го, коляска берилет бизде. Бирок 5 жылда бир жолу эгерде коляскасы бузулуп калса, мындай ремонт жасайбыз да. Бизде бекер протездик ортопедиялык буюмдар ишканасы бар. Биздин министрликтин алдында. Ошол жерде мындай жана мелкий ремонтторду жасап берет да, коляскасы. Агер так жарабай калсачы, балким. Жарабай калса, анда алмаштырабыз. Жарабай калса, алмаштырып беребиз. Анан бул чоңдорго да берилет, анан балдарга да, биз кичинекей балдарга да ошо многофункционалдык коляскаларды алып ошол берип жатабыз. Анда бул телегөрүүчү биздин азыр байланышка чыккан эжебиз. Кайсыл жакка кайрылыш керек? Районго. Эгерде Жумгал району болсо, ошо биздин район, ар бир райондо биздин социалдык башкармалыктар бар. Ар бир райондо. Бишкекте деди да, бул Жумгалда. Эгерде Бишкекте болсо, жашаган жер, факт жашаган жеринде, мына кайсы жерде жашайт, ошол районго кайрыла берсе болот. Анда урматтуу телегөрүүчү, түшүндүңүз. Сиз кайсы райондо Бишкектин катталсаңыз, ошол жердин социалдык башкармалыгына, бөлүмүнө кайрылсаңыздар, сиздердин ошол коляскаңыздарды алмаштырууга толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар экен. Кыскача жооп берип койсоңуз, сиздин ошол кайсыл көйгөйлөр бүгүнкү күндө ошол майыптарга көбүрөөк болуп атат? Биринчиден өйдө айтып кетпеди жаңылышым 193 миң майып бар деп. Ошо элдин аң сезимин өзгөртүш керек да майыптарга. Бул оору кандай десем, жылдан жыл базылбай көбөйүп келатат. Ооба, 193 майыптар көбөйүп келатат. Көп, аябай көп. Ошон үчүн элдин жалпы Кыргызстан эмес, эл аралык мамлекеттерде майыптардын проблемасын өйдө көтөрүлгөн. Программалар бар атайын, материальный, моральный колдоо. Биз жаңы эле
мына 11-жылы Роза Отунбаевна конвенцияга инвалидтердин майыптардын укугу боюнча конвенция кол койгон. Аны эптеп-септеп атып 19-жылы Жогорку Кеңеш ратификация кылды. Эми азыр мына отчет требует атат 3 жылдын ичинде биз майыптар анын жардамын көрө элекпиз. Бизге жете элек. Экинчиден, жалпы Кыргызстанда майыптар эмес укук жагынан мыйзамдар, жакшы мыйзамдар бар. Майыптарга да жараштуу, жалпы элге. Бирок иштебейт. Ошон үчүн азыркы Жогорку Кеңешке келаткан депутаттарга сураныш бар эле. Булар мыйзам чыгаргандан башка контрольный функциясы бар. Ошо мыйзам чыгарылып кандай көзөмөлдөө, кантип иштеп атабы. Ошону өзгөчө карап жакшылап аткарылса, мен ойлойм, майыптарга элге деле жакшы болмок. Ушу эки эле вопрос. Жомолбек ага, мен толугу менен кошуламын. Себеби мынакей мындай жөнөкөй гана баягы ушу инвалиддик коляскалар менен жүргөн шаар ичиндеги мындай шарттар түзүлгөн эмес, ошол эле пандус же башка нерселер түзүлгөн эмес, ошо килейген баягы Кыргызстандын борбор шаарыбызда ошол нерселер жок болуп атат. Аймактарды айтпай эле коелу. Бизде телекөрүүчү байланышта бар экен. Саламатсызбы, угатабыз сизди. Алло. Угатабыз, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Саламатчылык. Саламатсыздар айланайын. Айта бериңиз апа. Мен Бишкектен чалып аттым эле, тиги бала не берем? Егистин түгөйү, тиги туаса неме болуп төрөлгөн, ДЦП, эпилепсия берет ай сайын. Мүмкүнчүлүгү чектелген, баары эле жакшы түгөйү кыз бала. 9га чыгайын деп калды. Апрелдин 12-синде 9 жашка толот. Анан ошону каяктан окутсак болот? Окууга барбай да койду, баш ийбей калды, басып баратып чыгылып калат. Энеси деле алып келип яка багайын десе, башка семьялары бар, кыштап келе албай атат. Бишкекке алып келип окутам десе, эмне кылып окутабыз? Ошого жардам бере аласыңарбы? Дарегиңизди айтып коесузбу? Аты жөнүңүздү кайсыл жерден чалып атасыз? Мен Бишкектен чалып атам. Бишкекте кызымдын колунда турам, Байтык жакта. Бирок балам Кочкар району Нарын областы Дөңал шаарында. Эгистин түгөйү. Дөңал иштедиңизби? Кочкар району Дөңал шайлы. Кочкор. Чоң рахмат. Аябай актуалдуу суроо болду да. Ооба, бул боюнча анда мындай кылышыбыз керек да, бизде азыр мектептерде ылайыктуу болуп атпайбы? Ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарга. Бирок азыр мына ошол мыйзамга өзгөртүүлөр киргизип атат, жана билим берүү мыйзамына. Ошондой инклюзивдик класстарды ачуу боюнча. Бизде болсо азыркы күндө жанакындай реабилитациялык борборлор, ошондой эле центрлер, борборлор бар. Булар жанакы коомдук уюмдар менен ачылат көбүнчө. Эгерде биздин районго кайрылса, анда биз ошол ылайыктуу эмени издеп көрүшүбүз керек да, баласына кайсы жерден түшүнүктүү. Урматтуу телекөрүүчү, дагы бир жолу мен баягы жалпак тил менен түшүндүрүп коеюн. Демек сиздер ошо Кочкор районунун социалдык башкармалыгына арыз менен кайрылыңыздар. Менин балаңыздардын ошол бүгүнкү күндөгү абалын түшүндүрүп берсеңиздер, мынакей министрлик айтып атат, кайсыл жактан окутууга, кайсыл жерде шарттар бар, издештирип сиздерге жардам бермекчи да, көмөк көрсөтөт. Биздин убактыбыз акырындап, соңуна келди. Акыркы звонокту кабыл алып коюктан да сиздерге эркин микрофон берип койсом. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчү, угатабыз сизди. Угатабыз, угатабыз. Алло, кечирип коюңуздар, мен кайра кайтылып атам, жана Жумгалдан келдим деп айтпадымбы, Бишкекте турам. Ошо менин кызыма мындай тура албайт, отуруп дагы саара кыла албайт, ошого мындай жардам боло турган бир нерсе барбы деп сурап аткам да. Кечиресиз, ким багып атат ошол сиздин кызыңызды азыр? Небереңиз да? Жөнөк таяк болгонго. Ким багып атат? Сиз багып атасыз да, туурабы? Жо, мен жардам бере албайм. Келиним багат, Келиниңиз канча жашта, кызыңыз канчада дедиңиз эле? Кызым 9-та. Келиниңиз канчада? Анын мааниси жок, эң башкасы энеси багып аткан экен. Жүрөк пул сиз айтып аткан каралат экен да, демек. Персоналдык жүрөк пул айлык. Айлык. Же мамасына кыздын, мамасына, энесине анда жеке ассистент каралыш керек. Эң жакшы. Эгерде бар бунун жанакы биздин медико социалдык эксперт жана МСЭК деп атпайлы, ошолордун корутунду бар болсо,
районго кайрылыш керек. Анан жеке ассистент кызматын алганга. Ал баланын ошол МСЭКтин справкасында, маалымкатында болуш керекти, көзөмөлгө муктаж деп. Урматтуу телекөрүүчү, дагы бир жыл айтып коелук. Демек, кайсыл шаар, Бишкек шаарынын кайсы районунда турсаңыз, ошол жерге арыз менен социалдык бөлүмүнө кайрыласыздар. Андан эгер жана бизде айтып өткөндөй, Айдис айтып өткөндөй, чындыгында эле справкаңызда тастыкталса, анда кадимкидей эле 18-ге чыкканга чейин бала айлык алып, андан тышкары социалдык кийин пенсиясын алууга да мүмкүнчүлүктөр бар экен. Убактыбыз 4 мүнөт убактыбыз калды. Эркин микрофон менен сизге берсем, ошо Жумгал мырза айтып өтсөңүз, сиз асыраак сүйлөп калдыңыз. Кечирим сурайм, телекөрүүчүлөрдүн суроолору көп болду. Кайрылып кетсеңиз болот. Кайрылганда айтып кетпедик көйдө. Бардын пандемия, коронавирусту түшүнүп атабыз бизде майыптар. Билип атабыз мамлекеттин экономикасы кандай болуп атат. Ишеним чоңдоп кеттик, жаңы президент келсе. Ошо жаңы бир программа, конвенция оңдун майыптар укугуна карата мамлекет, президент ушу көңүл буруп өзгөчө майыптарга. Жогорку кеңеш жаңы көзөмөлдөө функциясын катуураак карап, ошо жардам эле чоң болмок бизге, майыптарга. Анан будан башка 2009-жылы мыйзам чыккан. Майыптардын товарларын, майыптар чыгарган товарларды тендерсиз сатып алуу боюнча. Ада тиркемесинде тизме бар, канча мамлекеттик органдар алыш керек ошо товарларды бизден. Бизде, например, то есть бизде мисалы Кройдо 3 чакан эмебиз бар. Баночный ишкана, баночный типография деп коет, швейный цех деп коет, мебельный цех. Жакшы качественный товар чыгарабыз. Ошолорду майыптар өздөрү иштейт. 51%-тен ашык, 90%-ке барган организацияларыбыз бар. Ошолордон жыл сайын милдеттүү алар алууга. Ошо аткарылып атабы эми? Иә. Аткарылып атат, ошо алып атабы? Ошо аткарылбай атат, араң-араң жылып келатат. Мына 19-жылы чыккан бул закон, 2016-жылы мамлекеттин токтому чыкты. Ошо законду иштетиш үчүн. Почти 7 жыл керек болду да ушуну жылдырган үчүн. Эми ошол токтом чыккандан бери дагы кыйынчылыктар көп. Жакшылап иштеп калса, ким көзөмөлдөш керек негизи бул аткарылат? Бул көзөмөлдөнү финансы министрлигине жүктөлгөн. Аппарат президент эмеси бар экен, өзүнчө финансовый комитети, ошого да жүктөлгөн. Анан финансы министринин астындагы сатып алуу департаментке, анын веб порталында биздин баардык майыптар коомдун организацияларынын товарлары бар эметилген, ошол жерден көрсө болот. Рахмат. Чоң рахмат. Аябай кызыктуу эфир болуп атат. Убактыбыз аз калды. 1 мүнөт убакыт берейин сизге, урматтуу жаңылыш. Бизде ошол 2020-жылы премьер-министрдин алдында кеңеш түзүлгөн, майыптардын ошол укуктары жөнүндө деги эле маселеси кандай орчундуу маселелер бар. Ошол кеңештин жыйынын биз мына декабрда, 1-декабрда өткөрдүк биринчи жолу. Ошол кеңеште бардык маселелерди карап, анан чечүүгө аракет кылабыз деп, бул ошол кеңеш эң негизги ошол ишин алып барып кетсе. Анан бул товарлар боюнча биз мисалы мамлекеттик социалдык заказды да аткарабыз. Бул жерде биз 2015-жылы, анан 2019-жылы биз ошол мамлекеттик социалдык заказды бергенбиз. 900 миңден ашык ошол жана швейный цех, анан кийим тигүүчү, анан компьютердик курстарда ачылганда, анан мындан тышкары да баардык мамлекеттик органдар ошол заказды аткарыш керек да. Заказ буларга беришибизге керек. Бул тендерсиз өтүш керек да, конкурс болбой эле сөзсүз түрдө өзү менен договор түзүп, заказ буюмдарды аткарыш керек. Ошол эң негизги ошол мыйзамдар аткарылса, биринчи иретте, анан ошол кеңешти дагы ишине ийгиликтерди каалашыбыз керек. Анан сиздерге да чоң рахмат. Биз ошол маданият министрлигине кайрылдык элек, ошол эфирлерди бөлүп бергиле, ошол майыптардын укуктары жөнүндө, кепилдиктери жөнүндө биз ошол маселелерди көп мындай элге жеткизели депчи. Анан ошол бүгүн мына эфир бөлүнүп берди. Анан региондордо да биздин башкармалыктар да катышат сөзсүз түрдө. Рахмат. Урматтуу коноктор, келгениңиздерге убактыңызды бөлүп ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Ушуну менен биздин программа соңуна келип жетти, урматтуу телекөрүүчүлөр. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.